Assalamu alaikum. Hurmatlı Desin TV kanalının görermanlar. İster men bloger Bakıt Sulayman. Dostlar, bugün biz menin kiçi mekenim Bazargorgon rayonundayız. Hazır men uyga jetelekmin. Bugün geçirek çıkıp ketem. Hazır bir dostumdun uyundamın. Geç çıkıp saat 4:30'da bir yaka taksimenen gelip kaldım. Dostlar, bari jakşı, Kuda kalasa. Geçe men malumatlarıma karaganda Rahman Razıkov agay aytты, uşul kayra jogorku kеңештерге шайлоо боло турган болду деп айтты. Мен эми точно чын төгүнүнө бүгүн дагы маалымат алып сүйлөшөбүз. Эгерде ошондой болуп калса, достор, болуп калса, чоң фронт алдыбызда турат. Бүтүн Кыргызстан партиясы үчүн күрөшөбүз биз. Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун президенттикке сөзсүз түрдө коет деп ойлоймун. Бул койгондо дагы ал жагынан дагы экинчи фронт башталат. Биздин ушул тарапташтардын алдында чоң милдеттер турат, достор. Аябай уюштуруу иштери. Мына мен кече штабка барганда дагы бир неки нерселерди айттым эле. Балдар туура ушундай нерселер бар дегендей айтышты, сүйлөштүк. Кече жакшы мен бир аксакалдар менен сүйлөштүм. Негизи эл менен сүйлөшүп жатам. Достор, мен ушул Базаргоргон районунун тургуну болгондуктан ушул Базаргоргон региондордо иштөө, ушул Базаргоргондо буйруса ушул депутаттыкка шайлоого, жогорку кеңешке, ошондой эле президенттик шайлоого дагы ушундай штабтарды уюштуруп, ушунун негизинде иштеп, Куда кааласа ушундай иштерди жүргүзөбүз деген пландарым бар. Мен силерге саясат эле эмес, ар түрдүү базардан, Жалал Абадтан, Кочкор Атанын базарларынан, жолдордун ремонтунан дей койчу азыркы айта турган иши кылып көрүнгөн нерсенин баардыгын, айрыкча ушу Россиядагы достор үчүн кызыктуу видеолорду тартууга аракеттенемин. Ошону менен эле бирге саясатты дагы ушул шайлоо өнөктүгү президенттик шайлоого чейин саясатты дагы таштабайбыз, достор. Чоң жигер менен, чоң күч менен иштейли. Сөзсүз түрдө жеңишке жетишебиз. Мына өткөндө көрдүңүздөр, бир нече бийликчил партиялар канчалык бут тосуп, канчалык административдик каршылыктарды көрсөткөнүнө карабай, бүтүн Кыргызстан саясий партиясы ошол партиялардын катары менен шайлоодон жеңишке жетишти. Бул деген чоң биздин көрсөткүч болуп эсептелет, достор. Бул көрсөткүчтү биз дагы кайталашыбыз керек. Сөзсүз түрдө биздин команда абдан, мен билемин, бул жерде Кыргызстанда дагы таанышабыз. Ал эми мен ушул мигранттар чөйрөсүндөгү бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тарапташтарын айта турган болсок, абдан ынтымактуу. Мына Москвадан көрүп жатасыздар, пароходторго чыгып, желектерин көтөрүшүп, ырдашып, шунчалык бир Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго ишенич менен карашат да. Анан мен Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго кече Рахман Разыков агай жолуктурабыз дедиле, бирок мен таксиге сүйлөшүп, анан бир аксакал менен жолугууга убадалашып койгондуктан капысынан болуп кетти. Анан мен жолуга албай калдым, достор. Келе бердим. Буйруса сөзсүз түрдө жолугуп сүйлөшүүлөр болот. Мен Кыргызстандамын, силерге сонун бир ушундай маектерди берүүгө аракеттенемин. Ушул сиздердин бир айткан нерсеңиздерди мен жеткизе албай калдым эле. Да унутуп, эми баягы ары бери жүгүрүп келгенден кийин бир топ иштер болуп кеткен. Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго сиздер айттыңыздар, ушул кийинки шайлоодо депутаттыкка барганда айрыкча жанагындай сырттан келген партиянын мүчөсү эмес адамдарды кошпой эле койсоңуз, биз сиздин өзүңүздү эле көтөрүп алабыз. Биз өзүңүзгө сөзсүз ишенебиз. Сиздин командаңыз мощный, биз аркада турабыз деп ушинтип чоң ишенимдерди айтышкан. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич Мадумаров, эгерде сиз көрүп калсаңыз, ушул мигранттардын өтүнүчү, андан кийин жерлерде ушундай бир баштапкы уюмдар болсо, керек болсо биз ушундай баягы илгерки коммунисттик партияга взнос төлөгөндөй бир ким деген Узак деген алайлык жигит мага ушул нерсени сөзсүз айта барыңыз деди. Ушундай бир взносторду, бир определенный сумма, же 50 сомбу, же 20 сомбу, же 10 сомбу, айтор партия болгондон кийин бир ушундай мүчөлүк, членский взнос деп коет, мүчөлүк акыны уюштуруп берсе, анан ушинтип биз мүчө болуп, анан төлөп турсак централизованный деп ушундай бир талаптар бар да. Эми буюрса ал нерселерди иш үстүндө сүйлөшөбүз. Ушул сиздердин айткан мүдөө максат, жанагы талаптарыңыздарды сөзсүз мен жеткизип турууга аракеттенемин. Комментарийлерде айтып жазгыла, активдүү катышкыла, дайыма эл тарабында болуп, ынтымакта болуп. Мына Садыр Нуркожоевич Жапаров өзү деле айтты, мекенчилдер тарабынан көп талаптар болуп жатат деп. Эми биз өзүбүздү уят кылбай, биз интеллектуалдык деңгээлибиздин жогору экендигин көргөнүп, жанагындай сөгүнүп, сагынып, башка адамдарга
bir jaman pikirlerdi aytıp bir uşunday nesilden alыс bololu dostlar. Biz bilimimiz menen, biz mыйзамды сыйлоо жолу менен ушундай менен адамдарга өзүбүздүн үлгүбүздү көрсөтөлү достор. Мына Адахан Кимсенбаевич Мадымаровдун өзүнөн үлгү алсаңыздар ушундай болуп мен ошол жака үндөп кетет элемин да. Команда достор абдан күчтүү, абдан сонун команда. Мен мына өзүм бир аз көрдүм, ал жерде балдарды көрдүм, башканы көрдүм. Ушундай жүрөктөрү менен иштеп жүрөт да. Баягы башкалар сыяктуу акча үчүн же башка үчүн мына мен өзүм деле алайлы. Мага бир ойлоп атышы мүмкүн бирөөлөр. Адахан Кимсенбаевич Мадымаров бир должность, мага эч кандай мисалы үчүн должность же бир иштин кереги жок. Иштерди иштегенбиз. Мен мына блогерлик ушул өзүмдүн ишим жакшы жагат. Дагы башка иштерди кылабыз. Мен мисалы массажистмин. Бирок баягы шайлоо ушул депутаттыкка шайлоодо, президенттикке шайлоодо мен ушул Адахан Кимсенбаевич Мадымаровдун тарапташтары менен ушул фронтто кетемин достор. Дайыма чогуу бололу, өзүңүздөргө дайыма ишениңиздер. Мен сиздерге ушул Жалал Аба төрөнүнөн абдан сонун видеолорду жеткизүүгө убадамды беремин. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман болду.